Ийгиликтүү жашоонун дагы бир сыры бул сергек жашоо образы, спорт жана туура тамактануу маданияты. Бишкекте жаңы ачылган Slim Fit кафеси дал ушул туура тамактануу маданиятын калыптандырууга багытталган коомдук тамактануу жайлардын дээрлик алгачкысы десе болот. Менин бизнесим рубрикасы бүгүн элди туура тамактанууга болгон умтулуусунан кантип бизнес жасоого болору туурасында айтып берет. Нам именно в тот момент, когда мы сами стали сторонниками здорового питания. Биз өзүбүз фитнес менен машыгып баштагандан тарта туура тамактанууга өзгөчө маани берип баштаганбыз. Себеби ал нерсеге абдан дыкат мамиле кылуу керек. Маселен, бүгүн тоок этин жеш керек болсо, анда атайын жайга барып тамактанууга туура келет. Анткени башка тамактын түрлөрү пайдасыз. Эгерде бизге эт жеш керек болсо, айтайын шишкебек жасаган жайга барып, анын курамындагы майдын көлөмүнүн аз болгонуна көңүл бурабыз. Жыйынтыгында бул нерседен тажап жада калса, кээде өзүбүздүн жаныбызга бизге туура келген тамак ала жүрчүбүз. Брали еду с собой. И когда мы увидели, что есть определенный спрос на это, но нету предложения. Биз мындай ашканага суроо талап бар экенин, бирок сунуш жок экенин көргөн соң, бизде ушул идея пайда болду. Биринчиден, даамдык сапатка, экинчиден, туура тандалган мөмө жемиштерге өзгөчө көңүл буруу керек. Биздин ашканада майонез, кетчуп өңдүү кошулмалар колдонулбайт. Айрым кошумча татымдарды өзүбүз даярдайбыз. Дайыма экологиялык таза продуктуну пайдаланууга аракет кылабыз. Ал эми үчүнчү сапат бул баасынын жеткиликтүүлүгү. Почему доступность? Потому что здоровое питание – это не разовый прием пищи, да, от которого вам станет очень легко, очень хорошо. Анткени элдер диета дегенде кандайдыр бир белгиленген убакытты түшүнүшөт. Мисалы, 2 жума же 3 жума диета кармап, бир жыйынтыкка келишет. Андан соң кайрадан мурунку абалына келгендерин байкашат. Ошол себептен туура тамактануу, ага туура мамиле кылуу бүт жашооңдун маңызына айланат. Это третий фактор, немаловажный. Здоровый образ жизни и здоровое питание – это уже целый образ жизни, да, он должен быть. Эгерде дайыма бир форманы сактап калуу үчүн бул эрежелерди эстен чыгарбоо керек. Изначально мы очень много сами. Башында биз диета тууралуу абдан көп издөөлөрдү кылып, аналитикалык программаларды да байкап жүрдүк. По распознаванию нашего меню, например, если прочитать все позиции, то они похожи на такие же блюда. Бул жактагы сиздер көрүп турган позицияларды окусам, жалпысынан башка ашканалардын менюсуна окшош эле. Мисалы, бизде вегетариандык ашкананы сурап калышат. Андай түрдөгү тамактар жалбырактын сүрөтү менен белгиленип көрүнүп турат. Жана алардын курамында эт, сүт азыктары кошулбастан жасалган. Баардыгы өстүрүлгөн негизде даярдалат. Потом, если брать. Ал эми биздин менюнун 3-чү бөлүгүнө келсек, бул жакта кызгыл түстө белгиленген белгилер бар. Алар жылдызча түрүндө белгиленип, үстүнө сироп жана десерт деп белгиленген. Алардын курамында шекер бар. Ал эми шекер майларды жоготуучу углевод катары саналат. Такай туура тамактанып жүргөн киши муну жуманын бир күнүндө, диетанын тили менен айтканда, эс алган күнү бул тамактарды жесе болот. Правильной диеты. То есть он может позволить себе это. После этого, когда мы уже детально. Ушундан улам тамактануунун балансын деталдуу түрдө изилдеп бүткөн соң, өзүбүздүн москвалык диетолог досторубузга кайрылдык. Эми келечекте аларды бул жака программаны туура түзүү үчүн чакырууга аракеттерибизди кылабыз. Албетте бул кеңейтилген форматта жүргүзүлөт. Чтобы это уже будет как бы более расширенная программа. Но это пока что. Өзүбүз болсо квалификацияны жогорулатууга катышууну пландап жатабыз. Бул жаатта канча да тажрыйбабыз болгондуктан, жай айларынын аягында практикага барууну жана ошондой эле жамаатыбызды да окууга алып барууну чечтик. Меньше всего добавок, то есть. Кошулмалардын аз колдонулушу, продуктуну туура тандоо, алардын экологиялык жактан тазалыгы өтө маанилүү. Эгерде туура тандалган продукт болсо жана даярдалышы туура болсо, тамактын сапаты да өзгөчө болот. Когда правильно отобранный продукт, то и при правильном приготовлении уже сохраняются все правильные вкусовые качества. Я думаю, у нас весь процесс приготовления. Менин оюмча даярдоонун бардык процесси, жада калса башкы тамакты даярдоо убактысы жалпысынан 12 мүнөттү түзөт. Анткени бул процессти аткаруу эң жөнөкөй жол менен аткарылат. Биз муну атайын үйрөнөбүз, себеби ага кылдаттык менен мамиле кылышыбыз зарыл. Биздин шаарда ушуга окшогон көптөгөн мисалдар кездешет. Айталы, байланышкан тамактануу жайлары бар. Анткени менен билимдин жоктугу алар үчүн чоң жоготууну алып келиши белгилүү. Несет потом урон большой. Например, нужно всегда соблюдать минимальное количество калорий приемов в день, да? Мисалы, дайыма тамактагы калорийдин күнүмдүк минималдуу көрсөткүчүн сактоо керек. Клиенттер бир жумалык меню программасын сураганда, аны менен кошо бир күндүк минималдуу калорийдин санын дагы беребиз. Калорийдин саны орточо диапазондо 2200дөн 1800гө чейин болуусу керек. Бул көрсөткүчтүн төмөн болгон учурда адамдын нерв системасынын бузулушуна алып келет.
келечекте ден соолукка өз кедергисин тийгизиши мүмкүн. И нервной системе, то есть и в дальнейшем это уже скажется на вашем здоровье. У нас перспективы хорошие, потому что у нас есть свой костяк. Перспектива жакшы. Себеби биздин негизибиз бар. Рыноктун кандайдыр бир бөлүгүндө чыгыш ашканаларынын арасында өзүбүздүн ордубузду ээлеп турабыз. Бул жактан көптөгөн адамдар менен таанышып калганбыз. Жана ошол эле адамдар бизге өздөрүнүн кеңештери менен бөлүшүп турушат. Алар дайыма бизге жакшы иштерин көрсөтүшөт. Кээде өздүк менюларында жасап келип бөлүшүшөт. Бул дагы биз үчүн абдан маанилүү болгондуктан өзүбүздүн жаңы багыттарыбызды ачууга аракет кылабыз. И мы всегда это учитываем, вкусы и предпочтения наших постоянных клиентов. И пытаемся что-то новое уже привносить в нашу кухню.